Erkek атайлап кызгандырса дейт. Эмне кылыш керек? Кетип калыш керекпи же жашаш керекпи? Кийим алып бербесе, көчөгө алып чыкпаса, чыдап жашаш керекпи дейт. Үйгө келсе кабак ачылбайт, таарынчак. Мен кечирим сурайм, ушундай жашоо болобу дейт. Жалынып мени айдап ийбес экен деп жумуштан келсе да тозуп алып, төшөгүн салып берип, башына сык чайын башына коюп, кетип калсам болобу? Жалынган сайын өзүн көтөрөт дейт. Эми үй бүлөдө эрегишпеш керек туугандар. Сиз өзүнчө эрегишип, ал өзүнчө өзүн киши санап, анан ал болбойт да ал үй бүлөдө. Эрегиштен эр өлөт дейт. Сиз биринчиден Кудай үчүн мамиле кылганды үйрөнүңүз туугандар мындай. Реалдуу жакшы чечим айтайын баарыңыздарга. Биринчиден сиз оңдоңуз, ар бирибизде кемчилик бар. Сизде дагы бар, менде дагы бар. Эмне молдолордун кемчилиги жок дейсизби? Өмүрүн илимге арнап жүрүп, мамиледен калып кетет мисалы. Башкадан калып кетет. Ар биринин өзүнүн кемчилиги бар башында. Бардыгыбыз кемчиликтүү инсанбыз, пайгамбар болбогондон кийин. Бирок кемчиликтүү издеп өзүбүздү актап жата бербешибиз керек. Адам күн сайын ошо мусулманчылыгын көбөйтүп, илимин арттырып, денесиндеги кемчиликтерди оңоонун аракетинде болчу. Мына ушул чоң салгылашуу, мына ушул Кудайга жага турган иш бул, күрөшүү. Сиз өзүңүздү оңдоңуз. Эмне айып бар, бирөөнү эле карай бербеш керек. Тазалыкка көңүл буруңуз, тартипке чын жүрөктөн кылыңыз, Кудай үчүн кылыңыз. Иннамал амалу бинният ва фирвафин бинния. Ар бир амалдар ниетке жараша деп келет. Имам Шафии рахимахулла айтат, бул шариат 100 эшиктен турса 99 эшигине кирип чыгат дейт. Баарыбыз келгиле эркек үй бүлөсүнө көңүл бурганда, аял бала чакасына Кудай үчүн мамиле кылсын биринчи кезекте. Ошондо жеңил болот. Аялда Кудай үчүн күйөөсүнө жакшы кызматын кылсын. Акы талап кылып, эрегишип, андай болбой калат да туугандар. Биринчи ниетти оңдошубуз керек. Өзүңүздөгү кемчиликтерди оңдоңуз. Анан экинчиден күйөөңүз антпесин, аял кишиге таарынса жарашат. Эркек адам одур бодур, ал эркек адам андай болбойт. Албетте андай болбойт. Күйөөңүздү аракет кылып, эркек аалымдардын сабагына жөнөтүңүз. Эркектик мүнөзү менен калыптансын, кичине жүрөк ачылсын. Анан эрегишпегиле, эрегиштен эр өлөт. Сиз да акылыңызга келиңиз. Кетип калам дебей, ал дагы өзүнө келсин. Мындайча айтканда күйөөгө эмес, Аллага көп байланыш керек болот. Ошондо баардыгы ордуна калыбына келет. Адамга байлансаңыз, адам ал билет, адам кемчиликтүү да. Ал сиздин эмгегиңизди баалай албай калат, унутуп калат, көз жаздында болот. Ошон үчүн Аллахка байлансак, Аллахка байлануу деген мааниси, Аллах менен байланышыбызды күчөтсөк, Аллахка көп жалбарсак, Кудай үчүн кылсак, чоң ишти, майда ишти. Ошондо биз үзүрүн көрөбүз, баардыгы ордуна калыбына келет ал. Эми албетте күйөөңүз оңосун, күйөөңүздүкү туура эмес ал. Ал ачык айкын нерсе.